Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу жумурай журт. Барыңыздарга салам. Азыркы учурда бир жакшы иштердинге себепкери болуудабыз. Сомдун үстүнөн иш кылбай, соопкерчиликтин жолун табайлы деген максатта аманатка кыянаттык кылбай, алыстан мекендештерибиз, боордошторубуз ошол бизге канат агабызга ишенип, колунан келген каражатын топтоп акча салып жүргөн экен. Баса белгилеп айтайлы, Москвада иштеген мигрант кыргызстандык мекендештер Яндекс Едада иштеген, доставка ошо тамак аштарды доставка кылган мекендештер, таксиде эмес, ошолор өзүнүн жамааты менен 100 рубль, 200 рубльдан чогултуп олтуруп, ошол Кыргызстанда кыйналган элдерибизге, бир туугандарыбызга кичине болсо да ушул жашоосун, күнүмдүк тамак ашын кичине каражат жагынан жардам берип, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн соопкерчилик иш кылайлы. Анан ушул кылып жаткан ишиңерди бизге видео отчет катарында ошо кайра коомчулукка чыгарып койсоңор, биз дагы көптөгөн инсандар бар, кайры садака битирлерин каяка берерин, кимге жардам бере албай жүргөн адамдар бар деп ошолорго көргөзөбүз деди эле. Азыр мынакей майынан баштап, унунан, чайынан, этинен күнүмдүк турмушка керектүү продуктылардын баардыгын алып, бир чынында муктаж үй бүлөгө берген жатабыз. Бир гана Алла ыраазы болсун, бизге ушу себепкер болуп, чоң айкелер ушу колдоо көрсөтүп коюшун суранабыз ошо. Алла ыраазы болсун дейсиз. Аксамай деген эжеге баратабыз. Дареги мынакей Алматинка менен Ылый түшкөндөн кийин Медеровага жетпей, оң тарапка бурулабыз. Жыл массив Көкжарга киребиз. Экинчи пешоход деп аткан. Экинчи аркы экен. Биринчи пешоход экен. Көкжарда Коңорчок деген көчөгө келдик. Бул жерде эжекелерибиз ошол бирөөнүн подвалында жашайт экен. Анан бирөөнүн үйүн уруксаты жок, көрсөтүүгө кажет деле жокко деп ойлойм, себеп деген эртең дагы. Жашаган жерди көрсөтөт. Өзүнүн жашаган үйүнүн ичин көргөзөбүз, бирок бирөөнүн ошол үйүнүн алдында жер төлөсүндө жашайт экен, подвалда. Ичкеле кире эле. Үйгө эле киргизе берле. Bismillah. Кайсыл жерге эже? Нар үйгө эле киргизебиз, үйгө эле киргизебиз. Бутту чечип эле кире берле. Ортого коюп койгула. Мынакей кадырлуу кыргыз элим, Аксамай деген эжекебиз. Жанатан бери ушул эжекебизге жол тартып сапар алып келип аттык элек. Эже, өзүңүздүн атыңызды айтып коюңузчу, тааныштырсаңыз. Өзүмдүн атым Аксамай. 4 балам бар. 4 теңгейгиз. 4 теңгейгиз буюрса. Мынакей өзүңүздөр көргөндө эки-экиден бир-бирден эле бала кармап калдык, ар бирөөбүз эле. Мен көп окшос экен болой берсе. Бул кыз менин колумдагы. Аты ким? Мен буларды кармап алып токтомуш, эгиз бала болгум келип төшөтө. Аты ким? Гүлүп атат жыгып. Амина. Балаңыздыкы? Эмир. Кызыңыздыкы? Амира. Булар 2,5 тилер. Буюрса жакында 6 айлык болобуз, 5 айдан өтүштү. 17-синде. Көзгө көрүнүп калган кезде да сыжа. Буга чейин дагы эгиз бала болгонсуз, Ооба. Алар чарчап калган, айыма жетпей төлөп ошол чарчап калышкан. Буга чейинкилерби? Буларга чейин. Буларга чейин улууларыңыз. Балдар менен өзүңүз үйдө эле экенсиз да? Өзүм үйдө элем. Жолдошум иштейт. Болушунча эле аракет кылып атат балдар. Аны чакалап чукулай бергенде эмне Кудайдын буйругунда. Ооба, чында. Жолдошуңуз эмне иш кылат? Үтүктө иштейт. Үтүктө? Бул жерде квартирада турасыздарбы? Ооба, квартира. Канча сом төлөйсүздөр? 4 төлөйбүз. 4 подвал экен, Подвал, анан башка жакка чыгалы деп аракет кылып, ушу 3 ай болду аракет кылып атканыбызга.
балдарды көргөндө эле албайбыз. Балдарыма 4 болсо меники 5 батпайбыз бир корого деп эле ошентип албайт. Ошо. Анан өкмөттөн болсо ошо пособияга аракет кылып көрдүк, бирок өзүм чыга албайм 4 менен. Жолдошум ал дагы бир күн аны иштетпей койсо мени ким багат. Анан Неге пособияга чыгарбай жатат? Каттоо жокпу же кандай? жок, каттообуз деле бар. Менин даже шаарда пропискам шаарда, жолдошумдуку көлдө. Анан налоговыйдан машинаң жок, үйүң жок, сен безработныйсың, иши толтура эмнелер жазып беришти. Анан пока аларды бирисин тапсак, бириси жок, справкаларыбызчы. Анан барсаң эле толтура нерсени айтат. Эгер квартирада жашап, например, мен барганымда былтыр могу экөөнө барганымда квартирада жашап, квартплат төлөп, неме болсам, акча чыкпайт экен. Эгер бесплатно жашайм, эч кандай чамам жок десең, анан ошондо чыгарып беришим мүмкүн экен да. Анан квартира боюнча жазгандарга, чоңдорго, депутаттарга деле жаздым, бирок алардан даже жооп келбеген да. Адамгерчилик үчүн деле жооп берип койбойт да. Анан документтериңерди топтогула, может өкмөттөн үй берилип калар деген ушундай неме бар. Эми көбүркүлөр берилет дейт, көбүркүлөр берилбейт дейт. Берилбейт деген укканда настроениең чыгат. Багы карапайым адамдын үнү бирок жетиш кыйын болуп атат, туурабы? Тем более мынакей баатыр эне. 4 баланын энеси. Бу дагы 2ден эм. Мына урматтуу көрөрмандар, кадырлуу кыргыз элим, өзүңүздөр көргөндөй эле мынакей эжекебиз буга чейинки наристелери да чарчап калыптыр. Адагы эгиз, кийинкилери да эгиз, мынакей кандай сонун. Бардыгы багы кыз эмес, балагыз экен эгиздерден. Урматтуу кадырлуу кыргыз элим, кимде ким мынакей эжекебиздин тагдырын, турмушун көрүп, мынакей кичинекей балдардын мына көптөргө барып батир карап, мына 4 баласы менен киргизбей, карабай багы чынында эле көйгөйлүү маселе кылгысы келбейт да. Айрымдар кээ бирөө журт башын ойлосо, бирөө керт башын ойлойт, бирөө жактырбайт дегендейчи. Андыктан кимде ким ошол эжекебизди бир жакшы үйгө жайгаштырганга себепкер болуңуздар, Кудайым буйруса. Эже, биздин ушул алыста Москвадагы бордош, мекендеш, мигрант, карапайым балдар да битерчи. Яндекс Еда дейт, багы тамакты азын шалып аргаш жерге жеткизип беришет да, доставка кылышат. Анан ошол жактагы өзүнчө жаамат балдар кичине болсо да каражат топтоп, ушул мекенибизде сиздерде болгон баатыр энелерибиз, мамлекет колдобосо дагы ушул биз колубуздан келишинче 100 рубль, 200 рубльдан да чогултуп, ошолорго бир Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бир батасын берсинчи, күнүмдүк турмушка болсо да, кичине болсо да жеңилдетип, жашоосунан жеңилдетип бир жакшы иштерге себепкер болуп эле, ал жерде бир гана эле сомдун артынан колобой, кичине соопкерчилик иш да кылайлы. Ушундай сиздердей айткан баатыр энелерибиз көп балалуу болсо, ошол инсандарга колуңардан жардам берип, анан биздин атыбызды айтып, бир дуа кылдыртып койсоңор деп, анан мынакей өзүңүздүн колуңузга тапшырайлы, аманатка кыянаттык кылбай, бардыгын алып келип бердик. Мынакей сүт дагы бар, балдарга памперс бар, эт, май, чай, күнүмдүк турмушка эмне болсо, ошонун баары бар да. Анан бизде калың жумурай журт көрүп жатат, коомчулукка чыгат. Анан кыргыз элибиз кайрымдуу, мээримдүү адам, эч убакта кыйынчылыкта кыргыз бири-бирин таштаган эмес. Мынакей 4 балалуу энекебиздин арзы, муңун, кайгысын тең бөлүшө турган кыргыздын ар намустуу кыйын эр жигиттери бар. Кудайым буйруса жакшы иштерге себепкер болобуз. Кичине бул продуктадан да тышкары багы каражат дагы калтырып койдук элек. Багы өзүңүздүн бир нерселериңизге жетпете тургандай, багы балдарымды дагы эмнеге алып барам деп аттыңыз эле? Массаж кылып барасыз, Ушу эжен күйөөсүнө рахмат ушинтип. Эгиз балалуу, бала квартирада жүрсө да ошо колунан келген жашоосундай жашоого
умтулуп ушу кандай десем аракетин жасап атыптыр алдыга жылганга. Ошого балдарын багыш үчүн. Айтып атпайм, бир баласын бага албай же өзүн каражанын бага албай ушинтип жүргөндөр бар да. Мисалы ошо кыргыз элим ушу силерден суранам, ушу кандай десем ушу колуңардан келишинче ушу карапайым элдер түшүнөт, ошо колуңардан келишинче уже жерге ал келип ага ахыбарын сурап кетсеңер болот. Ошо мына өзүңөр көргөндөй мына эгис баланын немесин, эгистин бирөөсүн кучактап өп атам, баары сонун. Суранам силерден кыргыз элим, баары сонун. Массажга эмнеге алып барып атасыз? Кандай? Невропатологка барганбыз. Анан мынтип жаткызганда, буттардын аркасында тырыш таралат да. Ошолор дал келбей эткенде бири-бирине. Могу талдарын, палдарын бүтемелери бар, алардын ажыратат, алардын массаж кылат. Эгер убагында көңүл буруп карабасаң, буту кыска болуп калышы мүмкүн. Кыска болуп калат. Бирдемелери бар да булардын. Мында жаптырып алып моголарын неме кылат, моголарын массаж. Пальчиктеринен бери массаж кылган болсо, ошо келип жыыргалыктап атканда. Жакшы экен бу эме. Тынч экен, ыйлап айтып кетең. Эч нерсе бардык киши келе кете берет экен. Бу экөөндө үчөйлөп бакканбыз. Аябай ыйлап болчу. Караш бул колгоодо отура берет экен, сыр бербей. Булар Кудайга шүгүр. Кимели. Кандай эки бала болуптур. Эгистен экөө турат азырчы. Жырга бардыкмы? Жолдошум эгер аябай эле кыйналып кетсем, Москвага кетип иштесем дедиле. Мен айттым, азыр данный время сен түнү контесин түгөп коет, күнү смесин түгөп коет, таап кел деген таап келет да. Анан мен Москвага кетирип 4 балам менен кайткарам. Ким жөлөк таяк болот, ооруп калат, да бирдин солуп калат. Эртең эмне болушун Кудай билет. Сен життап алайынчы, життап. Життап алып туруп бир эгис бала болайынчы мен дагы. Жоксун. Алып эле кетпейлиби? Бирок ушул эме тартылып калган кийин эгис бала болуп калса байтасыңар да. Урматтуу көрөрмандар, Кудайдын кулагында, баа пенденин оозунда дейт. Андыктан ниет кылып атат канат агабызда эки эгистүү бала 4 баласы бар. Кыргызга үлгүлүү инсан 4 баласы бар. Бул деле агабыз башында стройкада иштечи, 4 баласын бакчы, үй бүлөсүн бакчы, спорт таштабачы, квартира жашачы. Азыр мына Кудайга шүгүр, Кыргыздын арнамысына жараган эр жигит. Болгон бир ушу балдарым менен, жолдошум менен бир комната, 2 комнат болсо дагы өкмөттөн үй берилип калса депчи. Ошону ниет кылып атасыздар. Ошону ниет кылып атабыз, күтүп атабыз. Документтерди тынчынан тапшырып алсак, анан решение чыгат, анан үйлөрүңөрдү, үй жайыңарды барып көрөт деп ошентип айтты. Пока ошондой. Ошол этепте турабыз. Багы келечек жаштардын колунда дейт. Эң биринчи мамлекет өкмөтүбүз ушул биздин ар бир ушундай наристеге, жаранга жардам бериш керек. Бул өкмөттүн түз милдети. Себеп дегенде ар бир мисалы башка жерде, Россияда башка жерден айта турган болсок, ушинтип эгис төрөлмөксүн ар бир төрөлгөн балага эле канча миң рубль деген акчаларды берет да. Ошонун бир жакшы колунда барган байгелер көрүп калабы деген ой максатта чыгарабыз да муну дагычы. Бир гана Алла ыраазы үчүн да эмнеси болсо дагычы анан милдет кылбайбыз мунучу. Себепкер ушул жакшылык иштерге себепкер болуп калайык деп атабыз да. Келиңиз. Бизге жардам бергендерге, силерге жолуңарды ачсын. Жумуштарыңарда каяктуу болсоңор дагы тынч болгула, бактылуу болгула. Ушундай эгис балдарды болгула. Жугумдуу болсун. Алла ыраазы болсун. Эмне тилесеңер тилеңерге жеткиле. Ушу балдарыңардын өмүрү үчүн болсун, ден соолугу үчүн болсун, силерге күйүмдүү карамдуу болсун, силерге окшогон жигиттер көбөйсүн, ошол неме болуп калгандарга жакшы жардам берген. Айткансы келсин, сөз айткансы келсин. Кыргыздын ар намустуу эр жигиттери турганда ушундай баатыр энелерибиз эч убакта ыйлабаш керек, кыйынчылыкта жашабаш керек. Себеп дегенде Кыргыздын эр жигиттери ар дайым ар намустуу ушундай баатыр энелерибизди кор кылбай колдоп алыш бул ар бирибиздин колубуздан келет. Силерде болгон энелерге ким эле ыйлап айткан жок ким эле экиден тирип атты мисалы. Силерди наоборот баалап эметип колдоп алышыбыз керек да мисалы. Азыр бирди төрөп эле болду деп алгандар канча да. Эгистер ойлоп коер. Болор боюнда УЗИ бар 3-4 неделя деп атпай анан эгис кыз эркек деди.
Деди ошол шокмун деп койгула. 5 мүнөт жаттым, ушул айтып туруп бар үйүңө кетип атпайбы деди. Мындай биринчи текшергенде эле. Биринчи текшергенде эле анан үйгө келип, анда апам бар болчу үйдө. Анан жолдошум эштен күтүп алып атпайбы? Анан мен айтып атпайбы? Дагы двойня деп атпайбы десем тургун. Үч эмес бекен дегендечи. Өлө билгенбиз анан сен үчөөнү бакчы депчи. Ошондой. Несі болса да Кудайым кут кылсын. Төмөн жака эжекебиздин телефон номерун калтырабыз. Ким Аллахтын ыраазычылыгы үчүн колубуздан келген жардамын берем деген инсандар сөзсүз түрдө чалыңыздар, кайрылыңыздар. Мына эжекебиз бул жерде батирде экен, подвалда күн тийбеген жерде экен, жер төлөдө. Андыктан айрым адамдар ошо үйлөрү бар, жайлары бар, королуу жакшы жерлери бар. Ошолор дагы келип жардамыңыздарды берсеңиздер болот. Кудайым буйрса баары жакшы болот. Аллахым карап турат.